Кудайдын чакырыгы 10 август. Кудайды сүйгөн адамдарга, Кудайды урматтаган, анын эркин сыйлаган адамдарга Кудай дайыма алдын ала эскертүүлөрдү берет. Мындай кылганың туура болбой калат. Уруштун, чатактын жолун тандабай эле койчу. Аны менен таймашпай эле кой. Жеңилип калгандан көрө өтө кымбат баа төлөп каласың, деп руху менен бизге айтып турат. Акылдуу адам кырсыкты көрүп жашынат. Ал эми тажрыйбасыздар түз барып кырсыкка учурашат, дейт Сулайман накыл сөздөрдө. Эси жок адам болсо чукчуңдап урушкусу келет. Өзүнүкүн бербей, адилеттик үчүн күрөшөм, деп рухтун эскертүүсүн укпай кыйкырат. Жаңы осуятта Ыйса силерди куугунтуктап жатышса, башка шаарга көчүп кеткиле деп айткан. Шаарларды кыдырып чыккыча Ыйса келет. Ыйсанын принциптери адамдардыкынан, бул дүйнөнүкүнөн түп орду менен айырмаланат. Ал айтат: андан көрө жеңилип калгыла. Элчи Павыл дагы мындай дейт: андан көрө бириңерден бириңер жеңилип калбайсыңарбы? Андан көрө колуңар дагыны тарттырып жибербейсиңерби? Бул жерде ишеним жөнүндө кеп болгон жери жок. Кандайдыр бир мүлк тууралуу, акча тууралуу, ким туура айтты, ким туура эмес айтты, адамдык аброюбуз тууралуу болуп жаткандыктан четке эле чыгып кеткиле. Конфликттерге себеп болбогула. Маймылдарды кандай кармашат билесиңерби? Адамдар чопо идиш даярдап, оозун кичинекей кылып жасап, ичине жаңгак салып коюшат. Маймыл келип, колун салып, жаңгактан болушунча көп учтайт да, кайра колун чыгара албай калат. Ал кыйкырат, чабалактайт, секирет. Бирок жаңгакты таштап коюп, колун чыгарып алайын дебейт. Ошентип, ал оңой эле кармалып калат. Бизде да оюбузду бергибиз келбей, тирешип, жатакташып турганыбыз бизди шайтанга жем кылат. Ыйса айтат: тынчтыкта бол, кое бер. Бул биздин эле жакшылыгыбыз үчүн.